Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlarım. Biz özümüzün bugünkü gündө erteң bardығы жаңы жылдың майрандайыз деп жүрүшкөн чакта biz элдерден сурамжылоо кылайын деп чечтик. Бул деген адамдардын мындайча айтканда жаңы жылды майрандашабы же майрандашпайбы, алар туурасында майрам туурасында кандай пикири бар, ошону билели деп чечтик. Суроолор мындай болот. Сиз жаңы жылга кандай даярдык көрүп жатасыз? Жаңы жылды майрандайсызбы дегеле? Майрандаган болобу? Ушундай суроолор берилмекчи иншалла. Жаңы жылда мисалы эгерде алар майрандайм деп жүргөн болсо, анда айтабыз да, мисалы караңыз, мусулманчылыкта жаңы жылды майрандаган болбойт. А бирок христиандар мисалы биздин майранды майрандабайт дагы, биз алардын майрандарын эмнеге майрандашыбыз керек? Мисал алсак, алар курбанчылыкты майрандабайт, орозону майрандабайт, орозо тутпайт, мисалы бизге окшоп Рамазан айын күтпөйт. Жума намаз эмес, мисалы жума деп майрам менен майрандашпайт да. Биз мисалы жок дегенде статустарга болсо да коюп туруп, жумаңыздар маалик болсун деп айтабыз. А бирок алар андай кылбайт. А бирок суроо бар. Сиз мусулман болуп туруп, кантип ошол христиандардын, мусулман эместердин майрамын майрандап жатасыз деген суроо да. Эми карап көрөбүз. Ассаламу алейкум. Жаңы жылга кандай даярдык көрүп атасыз? Айтып бересизби? Маанай деле жок. Маанай жок, Өзүңүз мындай даярданып атасызбы? Деги эле мындай маанайлык болуп атабы? Жок. Жок, даярданбай элесиз. Неге? По некоторым обстоятельствам своим. Жок, мен майрамдын дегенде эле пландаган деле жокмун, кечээ токтолгон келдим өзүм. Же болбосо үйдөгүлөр менен отуруп эметип койсо болот го дейм, майрамдабасаң да жаңы жылды белгилепчи. Адал түрүндөчү ичпей турабы? Демек, көң кылышты да бул нерсегечи. Жаңы жылдык майрамыңызда кандай болот эже? Жаңы жылга кандай даярдыктар көрүп атасыздар? Жакшы даярдык көрүп атабыз. Жакшы маанайда. Жакшы маанайда көрүп атасыздар. Себеби жаңы жылдын ары менен. Даярдыктар кандай болот сизде? Абдан жакшы. Балдарга майрамдар тулап белек берип атам ушу. Жаңы жылга бир күн калганда даярдандым. Даярдыгыңыздар кандай болуп атат? Жакшы эле болуп атат, Үй бүлөгөр майрамдайсыңар? Ооба. Жаңы жыл эмести майрам эмес го? Майрам эмес, Ооба. Жакшы эле үйдө жаңы жылда кишилерди чакырабыз. Кишилерди чакырасыздар? Эч кандай даярдык жок. Жылдагыдай эле тособуз го. Тососуздар. Ошо жылдагыдай эле отуруп, өзүбүзчө эле ушундай. Биз андай эле жакшы күтүп албайбыз негизи жаңы жылдычы. Жаңы жылга кандай даярдык көрүп атасыңар? Жаңы жылдын что-то атмосферы нет никакой. Нет снега. Нет снега. Снега нету, блин, как раньше. Сейчас бы смачный снег, как зимой. Вот сейчас не зима, а осень, честно. Нет, ничего не будем делать. Не будете, да? Жакшы буюрса жакшы. Ошо жаңы жылга кызыма телефон алып берейин деп, ошого келип телефон алып келдим. Жаңы жылга белек берейин деп атасыз демек. Маанайыбыз абдан жакшы. 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 Бардыгы жакшы. Заманыбыз тынч болсун. Жаңы жылдан жакшы ийгиликтерди, жакшы үмүт менен жакшылыктарды күтүп атабыз. Мына келаткан президенттик шайлоодо дагы жакшы өткөрүп алсак, ошол биздин өтүшүбүз. Элиме, жериме тынчтык каалайм, молчулук, бакубаттуулук каалайм. Ошо. Жаңы жылга кадимгидей эле үйгө продукталарды алып, үйдөн өткөзөбүз. Ар жылы үй бүлөбүз менен тособуз, үй бүлөлүк майрам болгондуктан. Жок, майрамдабайм. Майрамдабайсыз, Эмне себептен? Мусулмандар үчүн харам го. Ошон үчүн майрамдабайм. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Жакшы, сон жакшы. Кудайга шүгүр. Ошо жүрөбүз акырын. Жаңы жылга кандай даярданып атасыздар? Жакшы буюрса. Сиз? Жакшы эле. Даярданып атасыз. Жаңы жылга эмне кандай майрамдык көрүп атасыздар? Даярдык көрүп атасыздар? Көрбөй элебиз. Көрбөй элесиз. Эмне үчүн? Билбейм. Жылдан бери кызыкпайбыз биз. Кызыкпайсыздар, Такыр кызыкпайбыз. Жакшы буюрса. Жаңы жылда кандай тоссоң, жаңы жыл кандай тоссоң, ал жыл сага ошондой болот дейт го. Анысында эле жакшы даярдыктар бар буюрса. Бизде даярдык жок. Даярдык жок, Жок. Деги эле өткөрөйүн деген ниетиңер болдубу мындай бир? Жок, жок. Жок, жаңы жылга пока даярдык деле жок. Бирок отурасыздар, мындай даярдасаңыздар деле мындай бир өткөрүп коеюн дейсиздер, Ооба.
Силерде ушундай бир орус же болбосо мусулман эмес болгон тааныштарыңар барбы? Өзүңөрдүн классташтарыңар барбы? Ооба, бар. Ошолордон мисалы кандайдыр бир мусулманчылыктын майрамдап атканыңар көрүңөр беле. Мисалы жума намазга барып, же болбосо ибарат эмес, жума күнүндө эле, же болбосо курбан айт эле, айт намаз. Ошолорду майрамдап курбандык чалган көрдүңүздөр беле? Ооба. Жок. Ооба дегенде канчалык? Мисалы бардык көрөсүздөр ошонун баарын мисалы. 10 христиан болсо, 10 тең бардыгы ушундай кылышат экен, Мисалы, Түшүм калды. Мындай дегеним, орустар биздин майрамды майрамдабайт. Бирок биз мусулман болуп туруп, эмнеге алардын майрамын майрамдашыбыз керек деген да. Бул өтө деле майрам эмес, бул жөн эле үй бүлөң менен отуруп коюп, тамак ичип, жакшы маанайда ошентип сүйлөшүп коюп, күндө деле ошентип үй бүлөң менен тамак жеп, жакшы баарына даярданып отурбайсың да, ошондой эле жөнөкөй эле майрам бул деле жаңы жыл келатат дегендей эле. Курбан айт ошондой баардыгы бир курбан айт жаңы жыл дегенде элечи мусулмандар колуп калат ошондой. Просто бул жаңы жылды анткени телевизорлордон көрсөтүп көп жылдан бери биз кичинекей кезден бери реклама болуп калганда, ошондуктан баарыбыз кылган үчүн ошондой салтка айланып калганда, бирок мусулманчылыкта андай болбойт, ошону кичинеден жойгонго аракет кылабыз. Чоң рахмат, жакшы тилек ниетиңиздер бар экен. Чоң рахмат, Аллахым разы болсун. Ар кандай тааныштар бар да. Мисалы бир суроо болуп атат да, христиандар, мисалы мусулман эместер Ноорусту же Курбан айтты майрамдашабы деген суроо да. Сиз кандай ойлойсуз? Алар майрамдашабы биздин майрамды? Алар өздөрүнүн ичинде майрамдашабы, майрамдашпайбы, мен аны билбейм. Кааласа майрамдашат, кааласа майрамдашпайт. Негизи мусулманчылыкка деле кандай деп ойлойсуз? Туура келеби ошол мисалы христиандардын, мусулман эместердин майрамын майрамдаш, мисалы жаңы жыл дейли. Болобу деген суроо да. Жаңы жыл деген өзү жаңы жылда. Мындайча айтканда слишком серьезный карабаш керек да. Эгер бала майрамдайм десе, баланын ниетин бузбаш керек. Эң башкысы, кичинекей баланын ниети бузулса кичинекейден, кийин эмне болуп өсөт баланын? Ошол суроого сиз мага жооп бере аласызбы? Эгер кичинекей баланын ниети бузулса, ошондой эле. Эгер ошо кичинекей баланын маанайын көтөрүп, белек берип, кичине эметкенде ал чындыкка, мээримдүүлүккө ишенет. Ошондой. Демек сиздин оюңуз болот деп ойлойсуз. Ар адамдын өз эрки. Чоң рахмат. Биз болгону адамдардын пикирлерин билели деген максат. Эч кандай таңгалаган жерибиз жок. Эмне үчүн майрамдабайсыздар анда? Биз жаңы жыл биздин майрам эмес да ал. Пайгамбарыбыздан аркан жок, биздин майрам эмес ал. Жаңы жыл. Ушундай эле. Аллахым разы болсун. Ошол мусулман эместердин динин майрамдап атканыбыз кандай деп ойлойсуз? Бул өзү негиз болбойт да. Туурабы? Сиздин оюңуз кандай? Майрамдаш керекпи же майрамдаш керекпи? Билбейт экенмин, мындай ар кимдин ар кандай өз көз карашы бар го жашоого. Ошол көпчүлүктөр эле азыр майрамдайт, билбейм. Биз дагы үй бүлөбүз менен майрамдайбыз. Үйдө эле эч кандай ишимдик ичпейбиз. Үйдө үй бүлө менен жакшы маанайда өткөрөбүз. Негизи ошо шариат боюнча деле ошо харам деп айтылат да, менин оюмчачы. Шариатка баш ийбиз да бар. Негизи харам, мындай айтканда саясатта мындай айткандачы. Булчу эмес. Аяз ата дегендер, балапты дегендер жашоодо ошо болбойт да мындайчы нерсе. Туура айтасыз. Мен ошол оюм ошондой да негизи. Ошо мен өзүм мындай эмеге жаңы жылга эметпейм да, тоспойм да. Билбейм эми, бул азыр баардыгына көнмүш адат болгондон кийин бул азыр мисалы үчүн деген үй бүлөсүндө ата-энеси мисалы үчүн ошол нерсеге калыптандырып тарбиялабаса, бул мисалы үчүн ата-энеден көрүп бул ошодай калып калган нерсе да. Ошон үчүн тигилер мындай элден калбайын деген мындай неме менен жашап ошон үчүн өткөрүшөт болуш керек деп ойлойм. Демек сиздин оюңуз ошол тарбиядан, ошол кичинесинен бери СМИден ушундай сиңирип калган дейсиз, ушундай массалык маалымат каражаттардан, Демек ошундай эч кандай бир себеп же болбосо максат жок эле. Элден калбай майрамдап коеюн деген ой экен деп ойлойсуз, Жаңы жыл экен деп ошол. Чоң рахмат. Өзүңүздүн ушундай ниетиңиз барбы? Кийин өзүңүздүн үй бүлөңүз болот дейм, иншалла. Туурабы? Ошого жаңы жылды чогуу алар менен майрамдайсызбы же жок, мындай болбойт мусулманчылыкта деп айтат белеңиз? Колдон келишинче ушул жаңы жылды ошо тоспойлогонго аракет кылам деп айта алам. Ошого аракет кылам буюрса. Ниетиңиз иншалла Аллах машыган болсун. Чоң рахмат. Ушундай суроого.
Бизден Иса пайгамбар төрөлгөн күнү Рождество деген бар да, Рождество дегенчи христиандарда биз аны кылбайбыз. Праздник кылбайбыз да анычы, бирок жаңы жыл болгондо 2021-жыл бүт жакта болот да, ошону отпраздник өткөн үчүн привыкли жаңы жыл болгон үчүн. Жаңы жыл болду деп майрамдайсыздар, бир себеби барбы? Ошол мындай мисалы бир нерсе кылганда бир нерсени күтүп себеп кыласыздар да. Мисалы жаңы жылда жөн эле отуруп майрамдап коелу деген максатта майрамдайсыздарбы? Жок, тигил жылда бүт нерсе жакшы болсун деп да, ошентип Кудайга тиленип ушинтип. Жакшы каалоо тилек менен жаңыда ошол 2021-жыл башталалы деген тилек үмүт менен баштайт экенсиз, демек. Ооба. Бизге сиңип калганда жаңы жыл өткөрүш керек деген салтчы. Негизи мусулманга кирбейт го дейм. Биздин жаңы жыл Норуз, анан Курман айттарда майрамдабасак атакындай болбойт го дейм тура эмес го. Демек сиз жаңы жылда майрамдабайсыз, Жок, биз как обычно эле күнүмдүк эле кечинде 9-тайын уктайбыз. Аллахым ыраазы болсун сизден. Биздин мисалы оюбуз, пикирибиз эмне экен? Болбойт деген пикир да. А сиздин пикириңиз кандай? Билбейм мен. Сиз? Мен пикирим жаңы жыл бул Советтер Союзунан алынып келаткан эме да. СССРге чогуу кошулуп бир страна болуп жашап калбадык, ошондон кийин болуп калды да булчу. Антпесе болбойт эле. Негизи болбойт деп ойлойсуз? Болбойт деп ойлойм. Анда ушундай ниетиңиз барбы? Кийин келечекте ушундай семьялуу, үй бүлөлүү болуп калганда бала чакаңызга жок, бул балам болбойт деп айта аласызбы же айтпайсызбы? Биз дагы эле майрамдап жүрөбүз ошолдон дагы. Жок, негизи айтыш керек. Айтыш керек деп ойлойсуз? Айтыш керек. Айтыш керек. Сиздердин оюңуздарча демек бул калыптанган нерсе экен, салт болуп калган, жылдан жылга болуп жүргөн үчүн бул калбаш керек деп ойлойсуздар, Вы думаете, можно или нет? Почему? У меня соседи русские, они празднуют вместе с нами, они соседи наши, Курбан Байрам, они заходят, сидят с нами. Ну, у них вроде младший брат тоже мусульманство принял, вот из-за этого они тоже с нами постоянно. Так что, нормально, мне кажется, к этому отношусь тоже так. То есть человек каждый сам выбирает, да? Праздновать или нет? Да. Ага, спасибо. А ваше мнение? Можно спросить? Можете повторить? Мы считаем, что нельзя праздновать мусульманину Новый год. А как вы считаете, можно или нет? Ну, это, конечно, смотря на религию, если она дозволяет, мусульмане, конечно, это харам, этот Новый год праздновать, значит, нельзя. И, конечно, от человека зависит, будет он или нет. Но я думаю, нужно все, уважать всю религию, какие праздники надо нейтрально все смотреть, и Курбан Байрам, наш праздник очень, и этот христианский Новый год. Это смотря на человека, как он будет праздновать. А, собственно, вы празднуете или нет? Нет, я не праздную, потому что я мусульманка, и довольно, я понимаю, что нельзя. Но я, конечно, уважаю тех, которые празднуют, мои друзья, я никогда не противоречу. Спасибо. Доброго вам дня. Жаңы жылды майрамдайсызбы? Жок, майрамдабайм. Майрамдабайсыз, эмне үчүн майрамдабаш керек? Бул жаңы жыл мусулмандардын майрамы эмес да. Ошон үчүн. Чоң рахмат. Ислам боюнча алып караганда майрамдабаш керек. Майрамдабаш керек. Ооба. Ошол себептен биз майрамдабайбыз. Чоң рахмат. Биз эч кандай жаңы жылда мен де каршымын, мисалы жаңы жылда тилек айтып, ушул тилектер кабыл болчу, Айзат атадан суранып аяк-бияк. Андай нерсе каршымын, бирок ошо жылдын жаңышысы, жылдын алмашысы. Бул адамдар өзүнө ошо кичине үй бүлө кылып отуруп койгон зыянсыз деп ойлойм. Мен ушундаймын да, мисалы. Ошентип отурабыз. Көнүп калганбыз да, сырдын учурунда төрөлүп жалаң сырда баягы жаңы жылды майрамдап калчубуз да, ошончо эле жаңы жылды майрамдап жүрбөйлүк мен. Негизи мусулманчылыкта майрамдаган туура эле? Жаңы жылды? Негизи болбойт. Бирок майрамдай беребиз. Кийин ниетиңиз барбы? Майрамдабай калтырайын деген ниетиңиз же жылда көнүп калдык, эми майрамдай бериш керек деп ойлойсузбу? Кийин майрамдабаш керек. Кийин майрамдабаш керек, Андай болсо ниетиңиз чоң экен буйруса. Аллахым ыраазы болсун. Жок, алар өзү майрамдарын майрамдашат кээ-бирке. Мисалы үчүн жаңы жылды дагы, мисалы үчүн каза болуп өтүп кеткендерди. Мейли дейли. Эми караңыз. Мисалы биз мусулман болуп туруп, сиз өзүңүз айткандай эле жаңы жылдар христиандар деп атасыз. Эми караңыз, христиандар биздин майрамды майрамдабаса. Эмнеге биз алардын майрамын майрамдашыбыз керек? Жок, биз майрамдабыз, эми мындай эле да. Мындай эле отуруп, мындай эле деген ошол өткөрүп коелу деген сөз турабы? Ошондой эле.
Биз майрамдабайбыз. Майрамдабайсыздар. Айтып каласызбы, эмне үчүн майрамдабайсыздар? Динге тиешелүү биз гана майрамдабайбыз. Негизден майрамдаган туурабы негизи биздин мусулманчылыкта? Эми биз мурунтан эле ошо Союз убагынын адамдары көнүп калганбыз да. Отпойлу демократия болупчу. Ошон ислам бардыгы мектептер дагы ислам бүт бар. Ислам бул шариаттын негизинде жашашыбыз керек да. Бул нерсени алдырыш үчүнчү. Мектептерге да буйруза эми интернетте, инстаграмдардан көрүп калып атабыз. Ислам сабактары киргизилет депчи, ошону да күчөтүп бара-бара өзүбүз эле иштеп башка мамлекетке көз каранды болбой эле ислам кийин эми буйруза иншалла ошондой болот, бирок ошондой кылабыз да. Негизден ар бир адам мисалы бир элди оңдош үчүн, өзгөртүш үчүн биринчи өзүн оңдош керек да. Сиздин ниетиңиз кандай? Өзүңүздүн жеке ниетиңиз. Башка адамдар мейли алар оңолбой тура берсин. Сиз өзүңүздүн жашооңузда кийин үй бүлөңүзгө ушундай майрамдаш керек экен, жаңы жыл болбойт экен деп айта турган ниетиңиз барбы? Иншалла, конечно, биз мусулман элебиз. Машалла. Биз сыяктуу силер деле майрамдап турсаңар, биз дагы майрамдайлы деп майрамдашпайт экен да. Курбан айтты же жумаңар марек болсун деп айтышпайт экен да. Эмеге жуманы майрамдабайт экен атайын отуруп алыпчы. Бирок эмне үчүн биз ошол майрамдап келебиз деген суроо да. Менин жеке оюм боюнча бул 31-инен уже 1-январда жаңы жыл башталат го. Ошондой эле элдер майрамдашат болуш керек деген ойда. Мындай мусулмандардын майрамы эмес, анан андай эмес, мындай эмес деп мен бөлө албайм. Демек жеке пикириңиз ошондой эл майрамдаган үчүн майрамдайсыз, мындай атайын бир максат кылып ошону эме албайсыздар. Жок, эл майрамдаган үчүн эмес. Айтып атпайм, 1-январ бул жаңы жыл. Значит, жаңы жыл башталып атат. Ошол жаңы жылды кандай баштасаң, сага ошол жыл ошондой болуп берет деген максатта мен жаңы жылды тозом да, мисалы үчүн. Мынакей барыңыздар көп болгондой эле элдердин пикирлерин билдиңиздер. Көпчүлүгү айтат, бул салт болуп калган деди. Биз телевизордон көрдүк, кичинебизден бери бизге айтып келет, ата-энебиз ушундай тарбиялаган деди. Жалпысынан карап көрсөк, эч кимиси мындай көпчүлүгү деле эмне үчүн майрамдап атат? Кантип майрамдап атат? Мындайча айтканда, болгону калыптанып калган көрүнүш катары майрамдайт экен. Элден калбайлы деген ойлорду айтышты. Негизинен бул өтө бир кыйын көрүнүш да биз үчүнчү, мусулмандар үчүн. Өтө бир аябай оор көрүнүш. Эмнеге дегенде, жана башта айткандай эле суроодо карасаңыз, эч бир мусулман, эч бир христиан биздин динди майрамдабайт дагы. Эч бир бөлөк диндегилер биздин майрамды биз сыяктуу болуп тайраңдап майрамдашпайт. Бирок биз ушундай кандай десек, бардыгын ала берген адамдар экенбиз да. Мусулманчылыкты кармандык. Бирок башкаларды дагы кошуп жиберип атпайбызбы? Мындай эми биз эми мусулман деген атка, затка ээ болуш үчүн келели туугандарыбыз. Келели, ушундай айталы. Акырындыктан жеткирели. Акырындыктан айталы. Мындай майрамдаган болбойт. Бул деген туура эмес. Мындай деген көп айтышат, эми арак ичилбесе, эч кандай бир той топур болбосо, музыка шаң болбосо, анда майрамдай беребели, жөн эле отура берели дейт да. Раматтылык, чогусуз айткандай эле, мейли сен арак ичпе, мейли сен ошол күнү башка күнөө иштерди кылбайм деп ошол күнү жөн эле отурсаң деле, бул ошол күндү башка күндөрдөн улуктап аткандыгың болот деген максатта ал дагы арам болот деп айткан. Ошондуктан туугандарым, келге. Бардыгыбыз акырындан болсо дагы ушул майрамды өзүбүздөн баштайлы. Майрамдабастан, ошону майрам дебестен, майрамдабастан жөн гана кадимкидей күн катары өткөргөнгө Аллахым бизге насип эткөн болсун. Аллах ыраазы болсун. Бардыгыңыздарга көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.